атым Манапбаева Элнура, өзүм Ат Баш айылынан болом. Нарын областынын Ат Баш айылынан. YouTube'дан көрдүк келечек компания тууралуу. Аны ошо боюнча эле эме кылып калдык. Телефон аркылуу көрүп калып эле, анан бияка келип эле очередке туруп калдык да. Внезапно эле болуп калды баары. Биз эме YouTube'дан көп көрдүк. Көп киши алдык, ишенгиле дегенинен биз өзүбүз ошо ишенип туруп алдык. Бир көп биздин туугандарыбыз айтышты, деги кантип ишенип атасыңар, кантип биз 500 миңди төгүп салдык да, жана 25%. Ошондо кантип ишенбей эле төгүп салдыңар, алдап кетсем не болот деп неме кылып атышты. Анан биз өзүбүз эмебиз менен, жүрөгүбүз менен ишенип туруп алдык. 2 миллионго түзгөнбүз. Биринчи 4%-ин төктүк, 80 миң. Анан кийин 25%-ин төгүш керек экен, 500 миң сом төктүк. Бирок кийин неме кылып калдык, өкүнүп калдык да, ошо 2,5 миллионго жазып койсок болмок экен деп калдык да. Бирок өзүбүз баягы 2 миллионго жазылганда айына 12,5-дан төгүлөт экен деп эле, айлыкка тууралап эле ошо 12,5-дан төгүп отурат экенбиз деп ойлодук да. Ошон үчүн азыраак суммага жазылып калдык да. Мындан кийин биз өзүбүз 10 жылга неме кылдык. Эми 12,5-дан төгүлөт дешкен, анан дагы 2%, 2 миң кошулат экен, 14,5-дан төгүп калдык айына. Үйүбүздү бир комнатныйды алдык. Үй иштеш деле оңой эмес экен. 1 ай издедик. 1 квадрат метри чоң деп издеп жүрдүк. Ошо 2 миллионго жакшы мындай өзүбүз көңүлүбүзгө жакшы туура келген жок. Өзүбүз добавка кылдык да акчасынын ичине. Туңгучтан алдык однокомнатныйды. Ошо келечек компаниясына чоң рахмат. Көп мындай ала албаган кишилерге көп чоң эле жардам болот экен. Мисалы үчүн жөн эле бирөөнүн квартирасына төлөгөндөн көрө өзүңдүн үйүнө төлөп калат экенсиң. Мындан ары өнүгүп өсө бергиле. Ошо келечек компаниясына чоң рахмат. Биз кызыбызга алып берип атабыз. Баары студент, 2 кызыбыз келип атат студент болуп. Анан баары бир аларды квартирага киргизмекпиз. Анан ошондон улам алып калдык да бул квартираны. Кызым оформлять этти. Мисалы үчүн ипотекага алсаң деле толтура документ, дагы эмеси дагы стаж работа мынча деп да жүрмөк да. Бул деген оңой экен да. Бир эле паспорт керек экен. Өзлөрү чуркап өзлөрү иштешет экен, жакшы экен. Ачым эле бүтүп калат.